Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Терроризмге жана педофилияга айыпталгандарга пенсия төлөнбөйт. Министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралдарды таратууга катыштыгы бар адамдардын тизмесиндеги адамдарга баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш үчүн соттолгондорго соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден тартып жазасын өтөөдөн бошотууга чейинки аралыкта пенсия чектөөгө жана төлөөгө, ошондой эле ишеним кат боюнча пенсия төлөөгө тыюу салынат. Бул норма президент Садыр Жапаров 11 майда кол койгон мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамда каралган. Мыйзамды жогорку кеңеш 3 апрелде кабыл алган. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, бул мыйзамдын максаты мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун пенсиялык жана тарифтик саясат чөйрөсүндөгү реформаны камсыз кылуу, пенсионерлер үчүн адилеттүү шарттарды түзүү, эскирген ченемдерди алып салуу жана пенсия чектөөдөгү кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу. Мыйзамда ошондой эле төмөнкүдөй ченемдер каралган. Пенсиянын базалык бөлүгү адамдарга пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү экендиги белгиленет. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү министрлер кабинети тарабынан белгиленет. Эгерде пенсиянын жалпы өлчөмү пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан төмөн болсо, пенсиянын базалык бөлүгү индексация аркылуу орточо эмгек акынын 12%-нан төмөн эмес деңгээлде кармалат. Пенсиянын эсептелип, бирок пенсионер өз убагында албаган суммалары өткөн мезгилдеги бирок эсептелген пенсияны алуу үчүн кайрылган учурдан мурдагы 5 жылдан ашпаган убакыттыкысына төлөнүп берилет. Пенсионер каза болгон учурда каза болгон адамды көмүүнү жүзөгө ашырган адамга ал кайрылгандан кийин 2 жуманын ичинде 300 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө көмүүгө жөлөк пул төлөнөт. Ошондой эле 1 гектардан аз жер үлүшүнө, жер тилкесине же анын бөлүгүнө ээ болгон пенсионер дыйкан чарбаларынын башчылары жана мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулат. Ошондой эле жеңилдик жеке ишкердик жүргүзгөн 1 жана 2 топтогу майыптар жана пенсионерлер салык төлөөчү жеке ишкерлер тарабынан жалданган 1 жана 2 топтогу майыптар, ошондой эле жер үлүшүнө, жер тилкесине же анын бөлүгүнө ээ болгон 1 жана 2 топтогу майыптар жана пенсионерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн да бошотулат. Мыйзам 1 июлдан тартып күчүнө кирет. Булак Азаттык. Орусияда киши өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн Ошто дөкөндөн акча уурдаган жарандар кармалды. Ошто уурулукка шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 майда Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 8 майда милицияга Ош облустунун тургуну арыз менен кайрылып, 8 майга караган түнү дүкөнүнө белгисиз жарандар терезесин сындырып кирип, кассадагы 85 000 сом акчасын жана 13 000 сомго барабар болгон товарларын уурдап кеткендигин билдирген. Жалпы келтирилген чыгым 98 000 сомду түзгөн. Бул факты Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодекстин 205 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ыкча иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр Ош облусунун тургундары 1982-1992 жылы туулган жарандар экени аныкталган. Шектүүлөр мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2018 жылдан бери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда тургандыгы такталган. Андан тышкары шектүүнүн бирөөсү Орусияда киши өлтүрүү беренеси боюнча мамлекеттер аралык издөөдө жүргөндүгү белгилүү болгон. Учурда алардын башка кылмыштарга тиешеси бардыгы боюнча ыкчам тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Супер KG.
Өлкө башчы Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимге Малайзия парламентинин төрагасы Мутанг Тагалдын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Малайзия парламентинин сенатынын төрагасы Мутанг Тагалдын мезгилсиз дүйнө салгандыгын терең кайгыруу менен кабыл алдым. Маркум Мутанг Тагал Малайзиянын өнүгүшүнө жана элинин бакубат жашоосуна эбегейсиз зор салымын кошуп кетти. Анын Малайзиянын эли үчүн жасаган эмгеги төөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына жана Малайзия элине жеке өзүмдүн жана кыргыз элинин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм деп айтылат телеграммада. Булак Супер Кежи. Төө ашууда кар жаап жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга жолдо жүрүүдө сак болууну эскертет. Маалыматка караганда аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенигине байланыштуу төө ашууда туман болуп кар жаап жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын өздүк курамы Бишкек-Ошуна жолунда кызмат өтөдү. Айдоочуларды Бишкек-Ошуна жолунда жүрүүдө бардык коопсуздук жол эрежелерин так сактоого чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. АКШ Израиль эл аралык милдеттенмелерин бузганын моюндады. Израиль Америка берген куралды жай тургундарды коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерди бузуу менен пайдаланды деп эсептегенге негиз бар. Бул тууралуу АКШнын администрациясы Конгресске жасаган докладында айтылганын РИА Новости жазды. Маалыматта америкалык куралды колдонууда карапайым калкка келтирген зыянды азайтуу тажрыйбасы эске алынбай калганы белгиленет. Израиль АКШда өндүрүлгөн коргонуу каражаттарынан көз каранды экенин эске алганда 7 октябрдан бери куралдар Израилдин аскерлери тарабынан эл аралык милдеттенмелерге ылайык колдонулбай жатканы жөнүндө айтууга негиз бар делет докладта. МАМ департамент Израилдин жана ар кандай куралдуу кагылыштарга катышкан 6 өлкөнүн курал колдоноосун изилдеген. Эгерде кайсыл бир өлкө эл аралык гуманитардык мыйзамдарды бузганы же АКШ колдогон гуманитардык жардамды жеткирүүгө тоскоолдук кылганы аныкталса, бул АКШнын аскердик жардамын токтотууга алып келиши мүмкүн. Шаршемби күнү Пентагондун башчысы Ллойд Остин Израилге курал-жарак жеткирүүдө тыныгуу болгонун ырастап, сөз аскердик жардамдын бир партиясы жөнүндө болуп жатканын белгиледи. Кийинчерээк Байден CNN телеканалындагы маегинде эгер Газа тилкесиндеги аскердик операция түштүктөгү Рафах шаарына жайылса, Израилге авиабомбаларды жана артиллериялык снаряддарды берүүнү токтоторун айткан. Эске салсак, Израиль менен Палестинанын кырды бычак мамилеси 2023 жылдын 7 октябрынан тарта Хамас Израилге соккурду делгенин тарта курчуп кеткен. Мындан кийин анын жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топон суусу операциясын жарыялаган. Жооп иретинде Сахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Октябрдын аягында Израиль армиясынын анклавдагы операциясы башталган. Газаны кургактагы каршылаш тараптын күчтөрү курчоого алгандыктан анклав түндүк жана түштүк аймакка бөлүнүп калган. Тараптардын аймактык кызыкчылыгы менен байланышкан палестиндер менен израилдиктердин жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин келигишүүсү менен 1947 жылы бу Израиль менен Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган. Бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Булак Спутник Кежи.